Ар бир корпустардын алдына ошол Face ID монитор коебуз. Ошол менен кирип бараткан мугалим дагы, студент дагы ошол бетин алдагы секундтанын ичинде тааныйт. Бирок андан ары кайсыл аудиторияга кирип сабакка катышкандыгын ал QR код менен карап алабыз да. Мына ушунчалык эле QR код ар бир эшикте чапталып турат. Ошол чапталган кирип барат эле студенттер жанагы QR кодду мындай эле таанып эле өтөт да телефондон. Ал жерге бир эле секунд керек да, мындай көп деле убакыт талап кылбайт. Ошол менен эгерде студент ошол QR кодду баскандан кийин өзүнө алып алгандан кийин телефонунан автоматтык түрдө мугалимдин журналында студенттер тизмеси, келген студенттин жанында белгилер туруп калат да, автоматтык түрдө белгилер туруп калат. 3 доклад окулду, меникиден тышкары. Докладдардын мисалы үчүн биринчи докладында ректор өзү аябай жакшы нерселерди айтып кетти да. Чынын айтыш керек, көп нерселер башка вуздарда жок. Мисалы үчүн АВН деген, анкета алалы деген бардык эле вуздар айтышы мүмкүн. Бирок бул жерде бул Арабаев атындагы университетинде аябай жаңы нерселер болуп атыптыр. PR код киргизип атыптыр, ар бир студенттерге, мугалимдерге киргизип атыптыр. Сабакка келген катышканын электронду алыш үчүн. Анкетирование 2 жолу өткөрөбүз деди, мугалимдерден өткөрөбүз деп атышат, мына өткөрүшүп атышыптыр да, мына ушунун баары пландаштырып атыптыр. Атайын бөлүмү бар экен коррупцияга каршы күрөшүү боюнча. Бул аябай үйрөнө турган, башка вуздар ала тургандай жактар бар экен. Мындай тажрыйба да, мындан айтканда.